Assalamu alaikum, hormatly bir tuğanlar, hormatly toğuk süyüçülөр. Sizler menen kayradan buğday to'ralуу söz kılmakçыбыз. Kayradan dep жатканымдын себеби мурда дагы бул тууралуу бир аз сөз кылганыбыз бар. Биринчиден, бул тууралуу көптөгөн суроолор болуп жатат. Кантип өндүрөбүз, кантип беребиз, кандай кылабыз? Экинчиси, убакыттын өтүшү менен, тажрыйбанын топтолушу менен десек да болот, өзүңдүн кемчиликтериңди билет экенсиң жана жаңы нерселерди дагы үйрөнөт экенсиң. Андыктан мурункуда кетирген каталарымды оңдоо максатында жана жаңы үйрөнгөн нерселерди дагы сиздер менен бөлүшүү максатында ушул видеону тартып жатам. Экинчиден, бул студиям үчүн кечирим сурайм. Башка студия тапкан жокмун, айла жок. Эми сиздердин назарыңыздарда буудайдын 3 түрү турат. Эч нерсе боло элек буудай, тактап айтканда купкургак. Бул буудай 3 күн, 4-чү күнгө өтүп баратат. Бул 8-чү күнгө өтүп баратат. Интернетке кирип карап көрө турган болсоңуздар, поистти басып туруп, гидропон деп жазсаңыздар, мунун түрү менен көргөзүп берет. Бирок бизге бир суроо коюлат. Кайсынысы пайдалуу? Кандай кылсак? Бекеринен 3 түрүн койгон жокмун. Биз кыргыздар кандай болгон күндө дагы тоого баары бир буудай беребиз. Андыктан буудайдын өзүн жайык кышы жегенден көрө, жайык кышы дебей өндүрүп берген, биринчиден салмак жагынан дагы 1 килограммыңыз 6 килограммга чейин жогорулайт. Экинчиден витаминдери дагы эң кеминде 6 эседен 10 эсеге чейин көбөйөт. Андыктан өндүрүп берген кандай болгон күндө дагы пайдалуураак кургак буудайга караганда. Андан кийинки суроо. Кайсыл акыбалында берген жакшыраак? Мондай 2-3 күн болуп калган кезиби, же мондай көкчөп болуп калган кезиби? Менин жеке оюм. Эгер сиз муну бодо малга бере турган болсоңуз, уй болсун, кой болсун, жылкы болсун, алардын баардыгына мондай дорожка болуп калган кезинде берсеңиз, бул эң жакшы деп айтар элем. Экинчиси, могул вариантын болсо, бул эми биздин каналыбыз тоок болгондуктан, тоокторго эң жакшы кези бул деп айтар элем. Бул биринчи варианты. Экинчиси, эгер тоогуңузду кышында, кычыраган кышта, зелендер жок кезде, көкчөп табыш кыйын болуп турган кезде бага турган болсоңуз, анда моунчалык деңгээлге чейин өстүрүп бергениңиз бул тоок үчүн табылбаган азык болуп эсептелинет. Жайкысын болсо, момундай кылып туруп эле, момундан ашырбай, ушул деңгээлде берген жакшы болот. Эми муну өндүрүү тууралуу бир аз кыскача сөз. Сөзсүз түрдө мурун айтканмын, жамандарын жуубай туруп эле сала бергиле дегенмин. Жок, жууш керек экен. Эгер жуубай кое турган болсоңуз, ошол арасындагы жаман нерселер монтип астында, бул азыр асты таптаза болуп турат, көгөрүп, карарып, бузат экен. Азыр карагыла, тимеле сопсон. Демек, сөз түрдө биринчиден таптаза кылып жуйбуз, 1 сутка чылайбыз. Потом түбү тешик идишке сарыктырып алабыз. Бир идишке салабыз. Жалпак кылып жаябыз. 1-2 сантиметрден ашык болбош керек. Көп боло турган болсо көгөрүп кетет. Соосун сарыктырып алгандан кийин, кадимки эле бир жалпак идишке түбү тешик болсо деле болот, бирок болбосо деле болот. Негизгиси кургап кетпеш керек, ным болуп туруш керек жана жылуу жерде болуш керек. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, байкасаңыздар, мунун чөбү жакшы өсүп калган. Мунуку деле өсүп атат, бирок анча эмес. Бир аз кечигип атат мындайча айтканда. Жарым күнгө же болбосо 1 күнгө кечигип аткан сыяктуу. Себеби болгону могул табактын астынан дайыма жылуулук уруп турат. Тигил болсо ушул жерде. Жылуулук дегеним теги бачоктун үстүндө. Демек, булардын өнүүсү үчүн сөзсүз түрдө ошол комнатадагы нымдуулук, жылуулук дагы чоң роль ойнойт. Анан 12 сааттан кийин ар бир 5 саат сайын 4 саат сайын суусун жакшылап нымдап турабыз. Болду, даяр.